Саламатсыңарбы урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан биз жүз көрүшүп атканыбызга мен абдан кубанычтамын. Бүгүн силер менен кайрадан кыргыз тили сабагы. Бүгүн биз кайсыл теманын үстүндө иштейбиз? Анда эмесе көңүл буралы. 63-64 беттеги кичинекей жардамчы деген темага көңүл бурабыз. Кичинекей жардамчы бул ким? Албетте менин сүйүктүү кыздарым жана балдарым, бул силер. Ар бириңер үйдө ата энеңерге, ага эжеңерге кичинекей жардамчысыңар. Кана ойлоп көрөлүчү, таап көрөлүчү сүрөттөрдү карап. Ким үйүндө кандай иштерди жасап ата энесине, ага эжесине жардам бере алат? Сүрөттү карайбыз анда. Албетте, үйдө силер колуңардан келген, өзүңөр сүйгөн кичинекей жаныбарларды тамактандыруу аркылуу ата энеге зор жардам бересиңер. Сүрөттү карагыла. Кичинекей күчүктөргө, кичинекей мышыктарга өз табактарына тамагын берип аларды тамактандырып койсоңор да, бул ата энеңер үчүн зор жардам болуп эсептелет. Ошондой эле жаныбарларды дагы багууга силерге мүмкүнчүлүк болот. Кичинекей жардамчы сүрөттү карайбыз. Апабызга жардам берүү максатында биз колубуздан келген аз көлөмдөгү идиштерди жууп коюу дагы биздин апабыз үчүн эң сонун жардам. Урматтуу менин сүйүктүү кыздарым, үйдө ата энеңерге идиш жуу менен жардам берип жүрөсүңөрбү? Эстеп көргүлө. Эшиктеги чачылып жаткан буюмдарды же булганган эшиктеги жерлерди өзүңөргө ылайыктуу шыпыргы жана таштанды чыгаруучу калак менен алып шыпырып тазалап коюу бул апаңарды абдан сүйүнтөт. Ким бул иштерди кылып жүргөн болсо, демек силер апаңарды жакшы көрүп жана ага эң сонун жардам бересиңер. Ал эми үйдүн ичиндеги тазалыкты сактоо дагы бул көбүнчө кыз кишилерге таандык жумуштардын бири. Үйдөгү жыйноо иштерин жүргүзүүдө апабызга жардам берүү максатында шыпыргыны колубузга алып үй ичин шыпырып коюу бул силер үчүн шарт болуп эсептелиш керек. Анткени тазалык баарыбыз үчүн керек. Тазалык бул ден соолуктун булагы. Конок келеби же үйдөгү өзүбүз үчүн дасторкон жаябызбы? Апабызга жардам берип, керектүү тамак ашты же керектүү буюмдарды ташышып, дасторконду жасалгалашуу дагы бул биздин колубуздан келе турган кичинекей иштердин бири. Ар дайым апаңардын же эжеңердин жанында болуп, алардын жетишпей жаткан жумуштарын колдон алып, дасторконду кошо жасалгалашуу менен кошо силер эртең дагы ошол ишти өзүңөр улантууга даярдык көрөсүңөр. Анда эмесе менин сүйүктүү кичинекей жардамчыларым, биздин сабактагы бүгүнкү конок Айсулуунун өз жардамы тууралуу айтып берген текстине көңүлгө бурабыз. Класста иштөө 1-көнүгүү. Текстти көркөм окугула. 63-беттеги жана 64-беттеги бүгүнкү темага тиешелүү текстти көркөм окуйбуз анда. Канакей чогуу окуйбуз урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Менин атым Айсулуу. 8 жаштамын. 1-класста окуймун. Үйдө апама жардам берем. Үй жыйнайм, идиш жууйм. Мынакей, бүгүн биздин сабактын коногу Айсулуу апасына үйдө мына ушул сыяктуу иштерди кылуу менен жардам бере алат экен. Ар кимибиз ойлонуп көрөбүз. Биз кантип апабызга жардам беребиз? Урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, силер азыр үйдөсүңөр. Үйдө китепти колуңарга алып, жогорудагы азыр эле биз көркөм окуган текстти кайра кайталап окуп, окуу ылдамдыгыңарды тездетип,
ар бир сөзгө даана көңүл буруп, алардын кандай жазылышына, ал жерде кандай тыбыштар катышып жатат, мына ошонун баардыгына көңүл буруу менен ар бир текстти, ар бир көнүгүүнү мыктылап аткаргыла. Мен силерге ишенем, бул тапшырмалар сөзсүз түрдө аткарылат. Экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Суроолорго жооп бергиле. Сенин атың ким? Канчанчы класста окуйсуң? Үйдө апаңа жардам бересиңби? Бул силерге берилген суроолор экинчи көнүгүүнүн тапшырмасы болуп эсептелет. Бул суроолорго жоопту дептерибизге иштейбиз. Кантип иштейбиз анда? Мен силерге жардам берейин. Дептерге иштөө. Менин атым. Андан кийин ар бирибиз өз атыбызды жазабыз. Мен класста окуймун. Биз кайсы класста окуйбуз? Албетте, 1-класста окуйбуз. Демек бул жердеги бош орунга мен 1-класста окуймун деп толуктап 1 деген сөздү кошушубуз зарыл. Сен апаңа жардам бересиңби деген суроого ооба, ар дайым апама жардам берем. Же болбосо албетте, ар дайым апама жардам берем деп жооп беребиз дагы. Бул 3 сүйлөмдү дептерибизге көчүрүп жазабыз. Силерге убакыт берилди. Сүрөттөгү кыз менен баладай болуп, дептериңерди алып, калем сапты алып, дептерге экинчи көнүгүүнүн жоопторун дептерди булгабай, таза, сулуу жана катасыз жазат деп ишенем. Бүгүнкү сабагыбыз демек кичинекей жардамчы деген темада болду. Кичинекей жардамчы ким экендигин биз албетте билип алдык. Кичинекей жардамчы бул биз. Биз үйдө кандай иштерди кылабыз? Ар бирибиздин мүмкүн буга чейин кылып жүргөн, буга чейин ата-энебизге жардам берип жүргөн иштерибиз бар. Алардын баарын эске салабыз. Ошону менен эле бирге биз бүгүн сабагыбызда Айсулуу аттуу коногубуздун кантип апасына жардам берери жөнүндөгү маалыматты 1-тапшырмадагы 1-көнүгүүдөгү тексттен окуп билдик. Бул текстти үйдөн дагы кайталап окуйсуңар. Ал эми үйгө тапшырма 1 жана 2 көнүгүүнү аткарып бүткөндөн кийин 64-беттеги Айсулуу деген кичинекей жардамчы кыз тууралуу ырды жаттайбыз. Жардамчы кыз Айсулуу үйдү жыйнайт, идиш жуйт, дайым сылык, таптаза, мектепте да жакшы окуйт. Биз ырларды жаттап үйрөнгөнбүз. Бул ырды жаттоо менен бирге силердин эс тутумуңар, текстти такдаана окууңар, ар бир сөзгө көңүл бурууңар өсүп, өөрчүп, өркүндөйт деп ойлойм. Анда эмесе эске тутууңарды жакшыртуу үчүн 64-беттеги Айсулуу жөнүндөгү ырды жаттап айтып бересиңер. Урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, бүгүнкү кичинекей жардамчы деген темадагы сабагыбыз жана андагы маалыматтар жөнүндө биз эң сонун сабак өткөрдүк, эң сонун убакыт өткөрдүк жана ошону менен бирге китептеги темага тиешелүү 2 көнүгүүнү эң сонун аткара алдык деп ойлойм. Саламатта калгыла. Кайрадан биздин кызыктуу сабактарыбызда кездешкенче.